Саламатсыздар, урматтуу калайык. Мына бүгүнкү менен Жаргылчак айыл өкмөтү менен Тамга айыл өкмөтүн бүтүрдүк. Ушуну менен Жетегиз району толугу менен бүттү, кыдырып бүттүк. Анан элдеги көйгөйлөр өтө ар түрдүү, ар кандай. Ушул жерден Кыргызстанда болуп аткан, ушул жердин көйгөйү деле Кыргызстанда болуп аткан көйгөй да. Элдин көйгөйүн өкмөткө жеткиришибиз керек. Өкмөткө элдин көйгөйлөрүн айта баштайын. Биринчиден, өрүк көйгөй. Бул баары бир мына Өреки, Ысыккөл району, Тоң, Жетегиз, Каракол, балыкчыда деле ушул проблема. Мына быйыл өрүк баасы аз болуп калды. Себептер ар кандай, ар түрдүү. Биринчи орунда биз ушул жерге бир мини завод салышыбыз керек. Өрүктү айраштетүү. Жем чыгарабыз, сок чыгарабыз, как чыгарабыз кургатып, ушуну ойлонушубуз керек. Өкмөт өрүктүн баасын белгилеп бериш керек. Турциядагы фундуктун баасын өкмөт белгилеп бергенде эле, конечно, салыштырып болбойт. Бирок 100 000 деген кишинин баары бир ушул өрүк үчүн түйшөлтүп аткандан кийин муну да бир чараны колго алышыбыз керек. Эмдиги жылга чейин кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлдеги айыл чарбасынын ичинде болобу, айыл чарба министрлиги болобу, өрүк программасын кабыл алышыбыз керек. Ал программанын ичинде кайра иштетүү, сатуу, эскирген өрүктөрдү жаңыртып берүү, элге багып берүү, рынок тапканга жардам берүү, анализировать этип берүү, ар кандай тармакта ичиндеги өндүрүлгөн продукция ошол заводдон же мини цехтен чыккан продукцияны сатып алышта жардам берүү, ар кандай ушунун баарын ойлонушубуз керек. Экинчиден өтө мындай көйгөй электр энергиясы көйгөйү. Мына Өреки, Барскон, Актерек, Тамга ушул жерлерде электр энергиясынын зым чубалгылары, Тамга айылдын ичиндеги чубалгылар эскилиги жетип калган. Ушуну Министрство энергетика көңүлгө буруш керек. Анан дагы бир чоң көйгөй, урматтуу Тоскун мырза. Мына айыл өкмөтү зымын, карагайлардын баарын даярдап коюптур, эми ошону силер келип куруп берип койбойсуңарбы эми? Бул байкуш айыл өкмөтү кантип билет эми ошону? Эми бул силердин жумушуңарда ушундай нерселер көп экен да. Электр энергиясын тартып берип койгула да, эми зымын, карагайын алып бергенден кийин ушуну бир көзөмөлгө алып койсоңуз жакшы болот эле. Келип ушул жерден карагайы, зымы баардыгы даяр экен, эми ошону орноктуруп берип койбойсуңарбы эми? Астап эле акчаны алганда тим эле шыпырып бат эле чогултуп элден аласыңар. Эми ошол өзүңөргө дополнительный дагы дахыл таап келе турган нерсени ушу айыл өкмөт жасашын деп отурасыздар. Муну айыл өкмөт жасай албайт. Колдон келбейт да бул. Кантип колдон келет? Техникасы жок, профессионалдык немелери жок. Ушуга бир жардам берип коюңуздар деп сиздерден суранабыз. Андан кийинки көйгөйлөрдүн да таза суу, сугат суусу, Жетегиз районунда мектептер, эми балдар күн сайын көбөйүп атат эми. Ошолорго мектептерге дополнительный корпустарды курушубуз керек. Кудайга шүгүр, эми өкмөт менен азыр Араб фондунан $100 миллион алам деп атпайбы? Ошолорду ушул балдарды окутууга, мектептердеги оңдоого кошумча корпус салууга жумшашыбыз керек да. Урматтуу элге билим берүү министри Алмаз Бейшеналиев мырза, сизден көптөн көп өтүнөрүм. Бир мектеп, ар бир жерде мектеп окуу куралдары ар башкача окутулуп атат да. Мисалы, адабият китеби, бир эле адабият сабагы 7-чи класс болсо, ар бир районда, ар бир айыл өкмөттө ар башкача. Эми кыргыз мамлекеттүүлүгүн мектептен баштайбыз да, ошол мектептердин баарын иретке келтирели, китептердин баардыгы бирдей болсун. Ар ким, ар кандай китептерди окутпасын. Китептердин эскилиги жеткен. Муну каяктан, кандай кылып ушул проблеманы эртерээк чечишибиз керек болуп атат. Бул чоң көйгөй болуп атат. Китептер ар башка болуп атса, бир айыл өкмөттө 7-чи класстын адабият китеби башкача болсо, дагы бир айыл өкмөттө башкача болот. Ошолордун баарын иретке келтиришибиз керек. Урматтуу борбордук бийлик, Бишкекте миллиарддаган сомду чачсаң да, айылда сугат суу, ичкен суу жолун оңдомоюнча эл баары бизге ишенбейт. Айылдагы эл, айылдагы
апайым жұрт жон тери менен сезиш керек. Ошон үчүн дагы бир жолу айтып атам, ички каналдар менен ички жолдорду өкмөт өзүнүн балансына алсын, айыл өкмөттөр жасай албайт. Ошону менен бирге жасап берсек гана эл жон тери менен чечип, сезип, алдыга мындай жылып бизге ишенет деген ойдобуз. Ушуну менен Кудай буйрса кылган чечимдердин баарын Бишкекке барганда керектүү мамлекеттик органдар менен иштейбиз. Өлкөбүз аман болсун. Рахмат.